Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан телепрограммасы. Говорит ТВ интернет-телеканалының саяси дебаттар программасы. Бүгінгі біздің тема дебаттың коронавирус күчөп жатса, ел камыравайт, саясат болса кычайт деп аталат. Бізде конокто бүгінгі Аида Исмаилова, мурдагы вице-премьер министр, Эркин Чечейбаев, саламаттык сактоо министринин мурдагы орунбасары, Эрмек Исмаилов, хирург өзі, жана граждандык активист, жана профилактиканы көзөмөлдөө республикалык борборунун жетекчиси Зуридин Нурматов. Саламатсыздарбы? Биздин программа 1 сааттык, 3 бөлүккө бөлүнгөн, 3 раунд деп коебуз. Биринчиси 40 мүнөт, саясий позицияларды айтабыз, өзүңөрдүн пикириңерди ушул темага кандай болуп атат, сунуштарыңарды. Экинчи тема эл үнү деп аталат. Ал эл үнүндө биз цитаталар көрсөтөбүз, жана силер ошого өзүңөрдүн пикириңерди айтасыңар да, ар башка адамдар, эксперттер ушулар. Үчүнчү бөлүгү акыркы 10 мүнөт, анда силер өзүңөрдүн уже сунушуңарды айтасыңар, кантип азыркы абалды оңдосо болот, каяка жылыш керек дегендей. 1 сааттык ушундай программа. Биринчи турду анда баштайлы. Ким биринчи? Балким сиз профилактика боюнча борбордун жетекчиси катары. Азыр көп адамдар айтып атат, 3-чү толкун башталып атат, бул аябай жаман болушу мүмкүн деп, жана Lancet деген журналга дагы чыгып кетти, бир маалымат аябай чоң болот деп. Кандай абал азыр? Чын эле коркунучтуубу? Мен алдын алуу профилактикалык медицинасы деген илим изилдөө институтундагы бир бөлүмдүн башчысыбыз. Бизде өзүбүзчө директору бар. Биздин бөлүмүбүз вирустарды көзөмөлдөө боюнча илимий профилактикалык борбор болуп эсептелет. Ошол жерде мен жетекчимин. Андан азыркы учурдагы мынагы өзүңүздөр массалык маалыматтын каражаттарынан да көрүп атасыздар. Кескин түрдө ушул коронавирустун саны жогору карап өсүп кетти. Бул жерде биздикиде мына кечеде көрдүңүздөр өтө жогору болду, 931 болду, бүгүн болсо 738 учур болду да. Бул деле өтө жогору көрсөткүч болуп атат да. Биздин оюбуз боюнча эң негизги бул жердеги себептери эмне болуп атат? Негизги себептери ошол эле вирустардын күндөн күнгө баягы жаңы штамдары деп коюп атпайбы? Ошо штамдарынын касиеттеринин өзгөрүүсү болуп атат да. Мурдакы былтыркы апрель, май айларындагы вирустардан азыркылардын айырмасы, азыркы вирустар тезирээк таркалат. Бул эмне менен байланыштуу болгон? Бул ошол эле жашоо үчүн күрөшүүдө ар кандай вирус же болбосо башка жандык деле башка чөйрөгө барганда ошого ыңгайлашат. Бул деле башка жандыктан келип туруп адамдын организмине киргенден кийин бул жерде өзүнүн баягы ыңгайлашуу процесси жүрүп атат да. Биринчи ыңгайлашуусу бул эмне болду? Бул өлүмдүгө аз алып келүү. Бул дегенибиз өткөн жылы апрель, май айларында дүйнө жүзү боюнча 7,4% каза болуп аткан болсо оорулардын, бүгүнкү күндө 2,12, Кыргызстандыкы 1,7, жалпы органдардан каза болгондоручу. Бул дегенибиз дээрлик 4 эсеге өлүмгө учуроо мүмкүнчүлүгү баягы учураган учурлары азайды деди да. Экинчиси оорутпоого аракет кылат. Ошо вирус жашоо үчүн күрөшүү үчүнчү. Мурда жаңы ооруган учурларда 50%га чейинкилер бардыгы ооруканага жатып аткан болсо, азыр андай эмес. Аз гана пайыздары бүт дүйнө жүзү боюнча эле көрсөткүчтөр. Анан эң негизгиси үчүнчүсү бул сөзсүз түрдө баягы жашап калуу үчүн бул тезирээк таркалууга ыңгайлашат да. Ошол азыркылардын окумуштуулардын, ошо медиктердин айткандары боюнча мурдакы вирустарга караганда 50%дан 70%га чейин тезирээк тезирээк таркалып атат да, тезирээк. Мурда мисалы үчүн бир адам, эки адам деле оорута турган болсо, азыр 3 адамды. Себеби ошол вирустар организмге киргенден кийин көбүрөөк ыңгайлашып алды дагы, мурдакыга караганда азыркы күндө ошо клеткалар вирустарды көбөйүп чыгаруу процесси эмеси күчөйүп калды. Көбүрөөк вирусту коомдон эч эмеси жокпу? Тиешеси? Жок, даярдыгы барбы, же жанагы маска тагынып, же бирдеме жасап жүрөбү, баары бир вирустан гана көзкан болуп калып атпайбы анда?
Жок, негизинен вирустан көз каранды болот. Негизиненчи. Бул биринчи фактору. Экинчиси бул вирустардыкыны биз өткөн жылы билбейт элек. Азыр так билебиз. Ошо саныны, катталуу саны адамдардын жүрүм турумуга гана көз каранды. Башка эч нерсеге, финансылык мамилеси барбы, же болсо медициналык мекеме өтө күчтүү, ал жерде каражаттары барбы, медиктери өтө көп айлык алабы, андан эч кандай көз каранды болбойт. Эмне дегенибиз? Бул дегенибиз ошол эле маска тагынып жүрүү, колду жуу, аралыкты сактоо, жанагыдай элдер өтө көп чогулган жерлерде, топтолгон жерге барбоо, могу бири менен бири контакт болсо, ошондон гана көз каранды. Башка эч кандай бул жерде медиктерден эч нерсе көз каранды эмес, адамдардын жүрүм туруму гана. Анан эми негизгисини дагы ага токтолуп кетербиз. Негизгиси муну токтото турган бир гана вакцинация. Жалгыз гана ошол вакцинация сактап калат. Башка эч нерсе. Жүрүм турумубуз, жанагы маска тагынгандарыбыз, алар убактынча азайтат, убактынча же болсо вирус организмге кабыл түшө турган болсо, жуга турган болсо, ошонун санын азайтат да, мындайча айтканда, мындай жалпак тил менен түшүндүргөндө. Азыраак вирус түшөт дагы, адам жеңилирээк оорушу мүмкүн. Массалык түрдө баягы вирус түшкөнгө караганда. Кимиңер анда эмне үчүн эл, коом мындай кайдыгер болуп атат? Канча радиодон, канча телевизордон айтып атат, канча сайттарда жазылып атат, тагынгыла, мындай жакын жүрбөгүлө, көп чогулбагыла деп тойлор баары бир болуп атпайбы азыр? Кимиңер ошого айтып көрөсүңөр? Мен мына башкадан баштайын анда. Мына азыр айтылып атат, ушул 2021 жыл болду, мына илдет уланып атат. Бирок эмне кандай кадамдарга барыш керек экенин, анан кандай даярдык болуш экенин деп бизден сурап атат да. Мен мынтип айтып кетейин. 2020 жылдагы ошо июньда болгон ошо илдет күчөгөн убакыт менен азыркы убакытты салыштырса болбойт. Анткени Зуридин Шарипович дагы өзү билет болуш керек, коноктор да өзү жакшы билет болуш керек. Биз ошол 2020 жылы санитардык эпидемиологиялык кызмат ураган учурда ушу илдет менен күрөштүк. Бизде эч лабораториялар жок болчу, медиктер жанагы необученные были, анан реагенттер жок болчу, эч сиздер дагы жок болчу, эчтеке жок болчу да. Анан ошол эле убакта жанакындай авиакаттамдар жабылып болчу, жабылып калган, границалар жабылып калган. Ушул СИС жанакындай лабораторный реагенттерди чыгарган чоң производстволор дагы токтоп калган ошол убактачы. Анан ага карабастан ошол убакытта чынын айтсам биз согушкандай болдук да. Маалымат жок болгондон кийин өкмөт жасаган иш билинбей калды. 23 миңден ашык медициналык кызматкерлер окуусун өттү, протоколдор түзүлдү, жана мен барганда 2 эле лаборатория бар экен, вирусологический. Анан уже өкмөттөн кеткенде 19 лабораторияга дээре чоңойттук. 2ден 19га дээре. Анан мигранттар канча келди, социалдык тармак бул аябай эле чоң тармак. Бул жанакы ОРТны дагы өткөзүш керек болчу. Ушу медиктердин жанакындай выплаталарын дагы төлөш керек болчу. Ушунун баарын көзөмөлдөш керек болчу да. Анан мен кээде бизге мындай сөз айтылып атат да. Ушу канча биздин жарандар кайтыш болду деп биринчиден көңүл айтам. Экинчиден мына биз ошол убакытта ошо ишти жүргүзбөсөк, ошо болгон күчүбүздү жумшап, республикалык штаб иштеди. Республикалык штабты премьер-министр өзү жетектеди. Биринчи вице ошо республикалык штабтын жетекчисинин орун басары болду. Экинчи замы ошо аппарат президентадан болду. Башка жанакы министрликтердин өкүлдөрү биз ошол мүчөлөр, ошо штабтын мүчөсү болуп иштедик да. Анан бул коллегиалдык орган болду. Мисалы, штабтын жетекчилери өзүлөр ар кандай чечимди кабыл ала бербейт. Биринчиден ошо медициналык кызматкерлер келип, жанакындай академия науктун
кызматкерлери келип, вирусолог, эпидемиологдор келип бизге ушундай бир ар кандай сунуштарды берип атышты. Ошонун негизинде гана протоколдор түзүлүп атты. Ошонун негизинде гана керектүү вирусологический лабораториялар сатып алынып атты. Жазаш керек болчу, макул. Ооба. Анан мындай да мындай бир суроо да, мисалы үчүн мына. Былтыр декабрда баш прокурордун орун басары Абай Молдокунов айтты, 1 миллиард 200 миллион сом бөлүнгөн деп Минздравка. Анан сиз өзүңүз да айткансыз ошол кезде. Сизге чейин башка вице-премьер Асрандиев менче айткан. Ошол мисалы үчүн чет өлкөдөн келген жардамдын изин таппай атабыз, каяка кеткени белгисиз деп. Эмне үчүн андай болуп кетет? 1 миллиардтан ашыгыраак сом, бул доллар менен канча экенин азыр билбейм. Бирок мен мындай маалымат айтайын. Биринчиден бул социалдык тармакка тиешелүү маселе эмес да, финансылык маселечи. Баары бир да карасаңар, 1 миллиард 200 деп атат, ошону Минздрав болгону 450 миллионун гана пайдаланган дейт. Калган акча кайда кетти? Мындай маалымат, мен дагы сиздей маалыматты башка тармактан, ошо финансылык тармактан алып өзүм неметип аттым, кичине кызыгып аттым. Мындай экен да, 300дөн ашык миллион донорлордон алынган каражат, ал сразу немеге кирип кеттир, бюджетке кирип кеттир. Бюджеттен уже жанакындай, мен билбейм кайсы статьяларга таралганын. Ошо чындап табыш кыйынбы? Акча кайда кеткен? Мен финансист эмесмин, ошон үчүн так айта албайм азыр. Анан мына сиз азыр айтып атасыз, 1 миллиардтан ашыгыраак каражат кетти депчи. Мисалы, ушул медиктердин эле, медициналык кызматкерлердин жана кызыл зонага иштегенде каражат берилип атты, компенсационный выплата. Ал компенсационный выплата мына мартта башталган, азыркыга дейин берилип атат да. Бул аябай эле чоң каражат, чоң акча. Анан жанагы ким башкы прокурордун ордун басары Абай Молдокунов декабрда айтканда, ушул 1 миллиард 200 миллиондун 350ге жакын миллиону ошол кенемтеге бөлүнгөн дейт, компенсацияга. Мындай да, компенсация, анан мындан да сырткары мен азыр айтып атпаймынбы? Реагенттер сатылып алынды, жанакындай мигранттарды алып келип аттык. Ар кандай бул чынында эле мындай согуш болду. Согуш убагында дагы аябай эле мындай керектүү нерселер аябай эле көп жаралып атты да. Жана реагенттерди алганда эле ал эле Минздравдын чыгымы да. Миздрав болгону 450 миллион гана чыгым болгон дейт. Калганы кайда кетип атат акча, кайда? Мен билгенче 4 эле мына донорлордон эле проекттер келип атты. Донорлордон 4 проект келди. Анын реализатору МЧС болду да. Анан ал каражат деле мына 53 миллионго жакын каражат болду. Анан сиз азыр айтып доллар. Анан сиз азыр айттыңыз, ушул пандемия башталгандан бери ушундай каражат берилди депчи. Мен өзүм пандемия башталганда депутат болуп, так ушу маселеге өзүм изилдеп, анан ушул маселени министрден сураганмын. Ушул биринчи республикалык штабтан мурун Минздравдын негизинде штаб ачылган. Ал жерге 30 миллион сом берилген. Бул биринчи ошо бюджеттен берилген каражат болду. Анан ошол эле убакта бул каражат кайда кетти деп сурагандан кийин мага эч мындай жооп келген жок болчу. Мындай болуп атат да, депутат сураса дагы эч ким жооп бербейт экен, эч ким билбей калат экен. Жанагыдай баш прокурордун ордун басары айтып атат, ушундай болгон деп, ага дагы эч ким жооп бере албай атат. Кийин сиз вице-премьер болгондо дагы акча кайда кеткенин биз билбей атабыз, аны жалпы эле жанагы орусча общий котел деп коет элес, ошого салынат экен, анын кайда кеткенин билбей калат экенбиз дейт. Жана Асрандиев дагы айткан, адагы вице-премьер ада билбейт экен. Мындай болуп атса, албетте эчтемени жасай албайбыз. Биринчиден мына өкмөттүн иши кандай тургузулган? Ар бир көзөмөлдөгөн вице-премьерлер бар, министр дагы бар. Алардын өзүнүн компетенциясын компетенттүү кишилер да ушундай суроолорго жооп берүү үчүнчү. Анан
мына саламаттык сактоо министрликке тиешелүү маселелерди бул жерде албетте айтып бере алам, бирок мына финансы маселелери ушул компенсацияларды билем. Анткени мен өзүм көзөмөлдөгөнмүн, уже медиктер менен дагы эле мага чалып атышат, бизге заработный плата мурунку айдыкы берилген жок депчи. Анан эмгиче ошол бүгүн эле ушинтип мага чалып атышат медиктер. Ошону билип бериңизчи депчи. Анан ушул мындан да сырткары, мына азыр айтып кеттим, дары-дармек, анан базовый заработный плата, анан мындан да сырткары ушул реагент жанакындай ал жерде аябай эле ушул лабораториянын негиздечү көп эле ушундай бир материалдар бар экен да, жабдыктар. Аларга дагы каражат. Бул каражаттан сырткары ал убакытта границалар жабык болчу. Ал каражатты кайдан табары, ушул республикалык штаб, Минздрав кайдан табышын дагы билбей калып атышты да. Аябай оор аябай чоң маселе. Чоң маселе. Иштементи алып кеткенбиз. Сиз мына ким Эркин орун басары болуп жүргөндө, министрдин орун басары, башкы санитардык врач болгонсуз да, кандай болуш керек эле абал? Мына Аида Исмаилова айтып атат, урап калган учур болчу деп, эч кандай эки эле болгон лаборатория экен деп. А кандай болуш керек эле, эмне үчүн ушундай болуп калды? Негизи мындай да, Нарын Айбач, мен Аида менен толугу менен кошулам. Бул саламаттык сактоо системанын ичинде приоритеттер таптакыр туура эмес болгондо тарыхый. Биз тилекке каршы саламаттык сактоо системасында көйгөйдүн кесепети менен иштеп калганбыз да. Оорулуу адамдарды дарылоого бюджеттин 80-90% больницаларга жумшалчу. Азыр деле ошондой. Профилактика жок. Инфекционный профилактикага ошол бир 20%, балким 15% вакциналарга жумшалчу. Бирок башка инфекциялык оорулардын алдын алууга баягы артыкчылык деп коет, приоритет таптакыр бөлүнгөн эмес, тарыхый 30 жылдан бери. Азыр деле ага чейин нормальный беле советтик мезгилде. Жок, мындай ойлонуп көрсөңөр, ооруларды алдын алуу адамдын өмүрүн узартат. Оорулардын санын азайтат. Адамдын, коомдун ден соолугун жакшыртат. Эгерде биздин бюджет, саламаттык сактоо системасынын бюджети толугу менен больницаларга, поликлиникаларга жумшалса, ошо врачтардын айлыгына, дарылоого, коомдун ден соолугун биз жакшырта албайбыз. Азыр деле көрүнүш ушундай. Ушул коронавирус пандемия биздин бүт коомчулуктарга, саясатчыларга көрсөттү канчалык коомдук ден соолук маанилүү. Туура эмес. Азыр мына карасаңар, мына баардыгы айтып атат, маалымат жетишпейт, алдын алууну кантип кылыш керек, тойлорго барбагыла, маска кийгиле, кол жуугула. Эмне үчүн жетишпейт? Анткени бүт бюджетти карап көрсөк, алдын алууга бир 15% жумшалса, ошо 15%дын 1%-на жетпеген акча агартууга жумшалат да. Баягы ден соолукту чыңдоо борбор деген системалар бар bizde. Ошол системага бир районный больницанын бюджетин бергилечи. Канчалык агартууну күчөткөнүн көрөсүңөр. Алардын бюджетин көрсөңөр мышык ыйлагандай да. Азыр деле көрүнүш ушундай, тилекке каршы. Эми Айдай мен толугу менен кошулам, ошол убакта дагы. Азыр эми кичине жакшыраак, бирок баары бир болгудай эмес. Алдын алуу иш аракеттерине акча аябагандай аз жумшалат. Мына ушу коронавирус пандемиясынын артынан мына анча-мынча лабораториялар пайда болуп калды, кичине эпидемиолог менен санвраштардын авторитети кичине көтөрүлүп калды. Бирок эгерде саясатчылар, баягы чечим кабыл алуучу адамдар туура чечим кабыл алса, эгерде максаттарды башкача койсок, адамдардын, калктын, коомдун өмүрүн узартабыз, ден соолугун чыңайбыз, майып болгон төлөгөн балдардын санын азайтабыз, врожденный пороктор менен азайтабыз десек, анда саясатты толугу менен өзгөртүш керек. Тилекке каршы көбүнчө министрлердин бардыгы врачтар да, дарылоочулар болчу. Азыркы деле министрибиз хирург. Өзгөрүлүк.
эми ар бир адам баягы өз билгенин жасайт да. Жакшы билген хирург ушу хирургияны өркүндөтөт туурабы, терапияны. Тилекке каршы коомдук саламаттыкты сактоо специалисттер мындай министр болуп советтик мезгилде аябай жакшы болчу деп атпайбы мына профилактика. Мисалы үчүн Семашконун баягы эле системасы да. Советтер Союзу убагында 82-жылы аны бир адам келип, Индиядан бир жанагы чума менен кара тумо дейбиз да, эметип келип бир адам келсе ошону 2 жуманын ичинде кармап баарын ким менен жолуккан баарын тапкан. КГБ кошулуп атып. Советтер үчүн ошонун баары бузулуп кетти 30 жылда. Анткени мына туура айтасыз, Советтер Союз убагында кыргызстандыктардын өмүрүнүн узундугу өсүп аткан, жыл сайын өсүп аткан. Мындай графикти карасаңар өйдө чыгып аткан. 50 жаштан 70 жашка чейин, 75 жашка чейин чыгып калган 90-жылдарда. 90-жылы кескин түрдө 65ке чейин түшкөн. Анан 65 болуп плато бойдон калган, азыр кичине көтөрүлүп атат да. Эмне үчүн? Анткени Советтер Союзунда ушул санэпидслужба аябай күчтүү болгон, полномочиялары чоң болгон. Главный государственный санитарный врач постановлениясы менен любой азыркы аким деп коелу, любой министрдин буйрук берчү. Сен муну жабасың, муну карантинге алабыз. Сиз айткан мисалга алып келсек, эгерде чума же тиф болуп калса, бүт областты жаап салга укугу бар болчу. Мейли эми инфекционный ооруларды мындай коелу, жөнөкөй мына азыр пищевое отравление деп коет. Азыркы санэпидслужбанын полномочиялары жок. Анткени жок. Анткени биздин саясатчылардын бардыгы кайсыны, кимдердин, кайсы катмардын интерестерин коргойт, бизнестин интерестерин коргошот. Бүт мыйзамдар, бүт укуктук нормативдик актылардын бардыгы бир гана нерсеге бурулганда, бул бизнестин кызыкчылыгын колдоо, коомдун кызыкчылыгын, коомдун ден соолугунун кызыкчылыгын азыркы учурда саясатчылар колдобой алган. Парламентти айтасыңбы, өкмөттүн мүчөлөрүн айтасыңбы? Бир эле кичинекей мисал айтып коеюн. Жакында мынагу мен иштеп жүргөндө биз бир жакшы мыйзам долбоорун колдоп чыктык элек, тамекиге күрөшүү боюнча. 5-декабрь 19-жылда биринчи окуудан өткөн, ошондо азыркыга чейин 2 жыл өттү. Экинчи окууга да чыга элек. Эми бул мыйзам коомдун ден соолугун, өспүрүмдөрдүн, аял кишилердин, эркектердин ден соолугун сактай турган мыйзам долбоор. Бирок тилекке каршы биздин эмгиче өтпөйт. Жогорку кеңеш, мейли жогорку кеңеш, биздин Министерство экономики, ошол убакта мен иштеп жүргөндө согушуп жүргөнбүз. Алардын кызыкчылыгы башка, алардын кызыкчылыгы болуптур, мен түшүнөт элем, эгерде майда орто бизнестин кызыкчылыгын коргошсо да. Бирок кичинекей гана топтун кызыкчылыгын коргошуп атат да. Бул эми бизде сигарет производство жок, жалаң импортерлор. Ошо бир импортер компаниялардын 4-5 кызыкчылыгын коргогон убакыт болуп калды да азырчы. Эмеден сурайлы, мына Ермек Исмаилов, сиз граждандык активист болуп атасыңар. Былтыркы пандемия учурунда көп мындай эмелерди жазадыңар да, ыктыярчылар. Кандай сиздин көз карашыңыз ушул түзүлүп аткан маселеге? Мына 3-чү толкун чын эле катуу болобу? Кандай деп ойлойсуз? Жана биринчи суроо берип кетпедиңизби? Элдин маанайы азыр эмне болуп атат деген. Ошол боюнча да жооп берип кетейин. Менимче ушул жаңылыктардан, коронавирус тууралуу күн сайын маалымат бергенден эл чарчап, баягы экинчи толкун ылдый эле түшкөндө бул мындан ары токтоп калат окшойт, болду окшойт, бизде өтүп кетти деп элдердин ой пикири калды. Камырабай калды. Ооба. Андан соң кайра эле ошол той топурлар, Куран окутууларга барса дагы барып жатып көбөйүп башташты. Ошонун келгенден натыйжасынан ушундай 3-чү толкунун келиши дагы жыйынтык болуп жатат. Анан кийинки маселе бул эмне үчүн 3-чү толкун башталды? Бул агай айтып кеткендей, бизге жаңы штамдар келип баштады. Ошо жаңы штамдар мутация алып, башка мамлекеттерден келип, биздин дагы өз арасында мутация болгондуктан. Бизде мутация болгону аныкталганбы Кыргызстандын ичинде? Лабораториядан текшербесе деле ал белгилүү. Себеби өзүнүн эпидемиологиялык көрсөткүчтөрү бар да. Кескин түрдө өсүп кетти. Математикалык моделирование боюнча жогору кетпеш керек эле. Андан кийин келтирүүлү кескин түрдө көтөрүлө баштаганда 2-апрелде эле биз айтканбыз. Бизде бар деп туруп. Андан кийин кандай ачуу же эмнеси жана мисалы делта деп атат Индияныкын.
Эмне деп? Кыргызстандын ушу мутацияланган жаңы вирустун аты эмне? Аты барбы? Же жөн эле мындай божомолго? Дельта деп аталат. Анан ал жерде аты өзү эмесиге көп беле боло берет, бирок атыдан анча деле маанилүү эмес. Бул жерде заты да эме да. Бул чын эле мутация болгонун кантип далилдейсиңер? Кыргызстанда мутация болгон деп. Жок, мындай да анда эме ал жөнүндө айтпай эле коелук дедик. Дүйнө жүзү боюнча 161 лаборатория бар. Ошо кайсы жерде кайсы вирус жүргөнүн көзөмөлдөп турат. Ошолдердин ошонун бирөөсүнө биздики да кирет. Андан кийин буларды бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо оюнунун муну референс лабораториялары деп коет. 10дон ашык лабораториялар бар. Ошолорго жөнөтөт. Ошол жерде бүт бардык баягы гендик структуралары кайсы жерде эмне болуп өзгөрдү дегендей ошондой болот да. Жана да айтып кеттим бул эгерде бүгүнкү күндө айтып атканыбыз жанагы мутация болуптур дегенибизди өтө чоң жаңылык кылып көрсөтүп атат да. Эгерде мутация болбоптур десе, бул окумуштуулар үчүн өтө чоң жаңылык болот эле да. Бул сөзсүз түрдө мутация болуп турган. Бүгүнкү күндө аныкталган. Бардык өлкөдө болуп атат мутация. Бардык өлкөдө болот, сөзсүз түрдө болот. Сөзсүз түрдө жаңы организмге кирип, жаңы чөйрөгө вирус ыңгайлашып атпайбы? Бүгүнкү күндө мына аныкталып бул жери өзгөрүптүр, бул жери өзгөрүптүр деп жазганы бүгүн белгилүү болгону 12 миңден ашуу. 12 миңден мутант. Бир эле ушу коронавирустун SARS-CoV-2 дегендин эле 12 миңден ашык болуп атат. Анан жанакы калгандарына да бардыгына негизги тенденциясы ошол эле. Булар тезирээк таркалууга ыңгайлашат. Бул тезирээк таңгайлы. Бирок сөзсүз түрдө өлүмгө алып келүүсү же болсо эмесиге азаят. Андан кийин жаңы болгон мутация болгондор менен дагы сөзсүз түрдө жеңилирээк ооруйт. Бул боюнча мына илимий изилдөөлөрдү да жүргүздүк. Ал жерде деле көрсөтүлүп турат ушулар. Ошол мутациялангандын натыйжасында ушундай көп болуп баштады. Андан соң кийинки дагы бир маселе, көпчүлүктөр азыр ага айтканда жеңил түрүндө өткөрүп калбады. Ошондуктан бул жеңил эле өтөт окшойт деп дагы оюбузду биз бир аз мындай токтото койдук да. Ошондуктан элдер биздин деле тааныштарыбыз эле бардык эле ошо кафелерге барат, клубтарга барат. Анан эртеси күнү бизге кайра чалып ооруп калдым деп айтып коркутушуп атат. Азыр эми бир аз эл түшүнө түштү окшойт, баягы сандарды карап. Эми кайра үй шартында отуруп, эч жака чыкпай жасап жаткан адамдар да бар, бирок алардын саны аз тилекке каршы. Мен бир нерсени кошумчалап кетейин да. Азыр мына бүгүн биз июлда илимий изилдөө жүргүзгөнүбүздө 30,8% адамдарда антителасы бар экен деп илимий көз караш менен карап айткан. Кыргызстанда. Апрелге карата 71,2% экен деп аныктадык. Эми азыр мына 3 күндөн кийин дагы баштайбыз. Ар бир райондо ушуну иликтеп чыгабыз. Ар бир райондо Россиядагы илимий изилдөө институту бар, эпидемиология, микробиология. Ошолор да келишет. Ошолор менен мындай пресс-конференция беребиз. Ошолор менен чогуу баштайбыз. Эми эмне болот? 71% деп айтып койсок, элдер мындай түшүнүп атат да ошону. Көпчүлүк ооруп калган турбайбы депчи. Бирок тиягын карап көрүңүздөр, 28% адам оору элек болсо дагы бул 1,8 миллион жакын адам да. Эгерде ошону бизде иликтөөдө көрсөттү да 50%, 50,13% да эч кандай симптому болбойт экен. Ошондо биз жарымын алып салсак деле 1,8 900 миң адам болуп турбайбы? Эгерде анын ичинен дагы 0,9 жаштарды алып карасак, жок дегенде эле 500-600 адам ооруп калышы мүмкүн. 500-600 миң адам дегенибиз бүгүнкү күнгө караганда 4-5 эсе көп. Коллективный иммунитетчи? Ошону айтып атпаймынбы? 71,1% экен депчи азыр бизде. Анан көп дүйнө жүзү 70,1 ал эмне? Ал антителасы бар. Ошол вирус келип ага жуккан. Ошол 71% бар экен антитела. Ошол жетиштүүбү жалпы коллективный иммунитет пайда болгонго? Жок, жетиштүү эмес. Канча болуш керек? Ал деген 90%га баргандан кийин ошондой болот. Анан негизинен бул жерде биз айтып атпайбызбы? Мына алып карай турган болсок, дагы 600-700 миң адамдын дагы ооруга мүмкүнчүлүгү бар теориялык түрдө да. Бул эми андай болбой эле койсун деңизчи. Бирок эми булардыкы да бүт дүйнө жүзү ошолор
вируска эмес, вирустан алдын алып туруп жанагы ослабленный мындайча айтканда вакциналарды жасап атпайбызбы азыр? Вирусту оору чакыра албай турган кылып туруп анан ошону сайып атпайбызбы? Ошону менен алдын ала жасашыбыз керек да. Эмне үчүн? Себеби аны менен жасабасак, мына вирус жуккандан кийин эң биринчи мына улгайып калган 65тен жогорку жаштагылар анан ар кандай оорулар менен жүрөк ооруйбу же болсо онкологиялык оорулар, кант диабеттери болгон болсо, алардыкыда иммунитети слабый болот дагы, начарыраак болот дагы. Вирус түшкөндөн кийин тез аранын ичинде антителасы иштелип чыкпай, анан вирус көпкө жүрүп калат. Ошол жерде анан мутациялар көп болот да. Ошол шартты түзөт. Ошонун үчүн бүт дүйнө жүзү вакцинация кылабыз деп аракет кылып атканы ошондон болуп атат да. Кыргызстанда эмне үчүн аз? Кыргызстанда 1-2%. Кыргызстанда аз, себеби эмесиники 100 миңге деле жете элекпиз да, мына 97 миң болуп калды. Бул дегенибиз 1%дан ашыгыраагы биринчи эмесини алды. Биринчи дозасына 1%дан эмес ашыгыраак болуп калды, 1,5%га барып калды, эми жалпысынан алдым ошондой эле деп кое берелик. Бул деген өтө аз да. Жанакы коллективдүү иммунитетти түзүп атпайбызбы? Мисалы үчүн Россия деле айтып атат, биз күзгө барып бүтүрөбүз дейт. Анан жанакы COVAX деген механизм бар эле да. Ошондо дүйнө жүзү боюнча бардыгы түзүп туруп, бардык өлкөлөргө, моуларга, мисалы үчүн Кыргызстанга дагы биз 20% калкка бекер беребиз деген эмеси план бар болчу да. План бар болчу 1 миллион 200 миң адамга ошондо. Бирок бүгүнкү күнгө чейин азыр бир дагы доза келе элек. Эмне үчүн? Себеби жетпей атат. Ошо чыгарганда эле. Мисалы үчүн элестетип көрүңүз, мисалы үчүн сиз Америка болсоңуз өзүңүзгө жетпей атса, же болсо Германия, Англия болсоңуз өзүңүзгө жетпей атса, башкаларга чыгарып турасызбы? Жок. Мисалы үчүн Россияда соттошуп атышат. Сиз мынча беребиз дегенсиңер, бербей атасыңар. Ооба, бизде деле эми соттошкондо кандай эми маани чыгабы, андан жыйынтык чыгабы чыкпайбы. Мисалы үчүн Россияда деле беребиз деп атат, бирок өздөрүнүnkүнү караңыздар, мына эмесиге 19 миллионду эми гана жасады, ал бардыгы болуп 19 миллионго. Экинчи эмесиникин 7-8% келе жетти, экинчисини алып алгандарычы. Az эле пайызда Россиядагы өзү бере албайт. Айласынан сатат, анан акча бергендерге сатып атат өзүнүкүн дагы өнүкүшүн. Бир гана бул жерде Кытай бүгүнкү күндө мына 15-индеги числодогу маалымат боюнча 924 миллион адамга жасады эле. Бүгүн уже миллиардтан ашып калды да. Демек, бул Кытай өзүнүкүн бүтсө, андан кийин башка өлкөлөргө сатышы мүмкүн, же болсо жардам бериш мүмкүн. Азыр Кытайдын вакцинасын 65 өлкө алып туруп ошону жасап атат. Мына жасагандардыкын көрүңүз, Америка кандай болуп атты эле? Бүт дүйнөдө эң жогору болуп атты эле. 300 миллиондон ашык вакцинаны жасады, кескин түрдө ылдыйга кетти. Индияныкын көрүп аттыңыздар, бүт бардык кандай болуп атты, ушундай укмуш эмелерди берип атты. 250 миллиондон ашыкты бүгүнкү күндө жасады, 300 миллионго жакын болуп калды. Алардыкы да кескин түрдө ылдыйга карап кетти. Эгерде биз дагы ушул баягы антителасы жок адамдарга бүгүн жасап туруп койгонубузда, анда биздики деле кетмек. Эми колубуздан келбейт азыр. Бардыгы эле аракет болуп атат. Өкмөт деле аракет кылып атат. Министрликтер деле аракет кылып атат. Бирок эмесиге жетишпей атат да, чындыгында дүйнө жүзү боюнча эле бул. Негизи бул дүйнө жүзүндө мына жаңы пайда болгон вирус болуп атат да. Ошондуктан биздин вирусологдор, дүйнө жүзүндө болгон вирусологдор, эпидемиологдор дагы ар кандай жана исследование жүргүзүп атышат. Азыркыга дейри бул вирус акыры кандай вирус экенин дүйнө жүзүндө билине элек. Анан мындай да, биз ушул вирусту токтотуш үчүн дүйнө жүзүндө ушу вирусологдордун сөзү бул 20% ушу биздин тургундарыбыз вакцинированиядан өтүш керек да. Бирок бизде кичине мындай статистика башкача болуп атат. Азыр ушул жалпы биздин Кыргызстандын жашоочуларынан 1,5% эле ошо вакцинациядан өтүптүр. Бул аябай эле төмөн болуп атат. Анан бирок өкмөт деле аракет кылып атат болуш керек. Анткени мына мен дагы азыр кошумча айтып кетейин, жанакы айтылган сөздөрүмөчү. Кислороддагы ар бир больницага жидкий кислород коюлган. Азыр реанимационный койкаларды көбөйтүш керек да. Анан мына
постковидный реабилитация деген дагы бар. Постковидный реабилитация населения, в том числе медицинских работников керек да. Биз ушул 2020 жылы аракет кылып ошо медициналык кызматкерлерди реабилитация деп ушул көл тарапка жиберчүбүз. Анан буга дагы өкмөт тараптан акча бөлүнүш керек. Анткени медициналык кызматкерлерибиз мындай иштей албай калса, ушул илдет менен ким күрөшөт? Мындан да сырткары ушул бүт ушу медицина кызматкерлеринин жана компенсациялык төлөмдөрдүн баары төлөнүп берилиш керек. Анткени булардын дагы стимулу дагы жок болуп калат да иштегенгечи. Мындан да сырткары ушу медицина кызматкерлер мына кечүү дагы бирөөлөр кайрылып атат. 23:00 дейре биз вакцинация жасап атабыз дейт. Бирок ал жерден бизди үйгө жеткизер дагы биздин каражаттарыбыз жок дейт. Ушул шарттардын баарын түзүп берсе аябай эле жакшы болот эле да. Мындан дагы сырткары дагы бир маселе ушул лаборатория. Биз азыр айтып атабыз мынча учур катталды депчи. Бирок биздин жашоочуларыбыздын мындай шарттары жок да. Мисалы частный лабораторияга барып, жанакы ИФАдан өтүш үчүн, ошо ПЦР анализдерин алыш үчүн ушу биздин шарт жок населениядачы. Анан Россиянын вакцинасын Кыргызстанда чыгаруу деген маселе чыгып атат. Мүмкүнбү? Ал өтө жогорку технологияны талап кыла турган. Бизде бар ушундай шарт? Жок, бизде бүгүнкү күндө жок. Көрүлөсөз анда. Ал маселе келген, бирок биз бардык жактарын карап көрүп туруп, ошо комиссия иштеп көрүп туруп, жок азырынча бул жерден өзүбүздөн чыгарбай эле турганыбыз эмесиге, бизге мындайча айтканда экономикалык жактан дагы эле эмесиге сатып алган жеңилирээк түшөт экен. Темалардын бардыгыны баары ошондой болуп калбады анда. Жок, анын бардыгыны мындай да. Картошканы да өндүрө албайбыз, помидорду Новосибирсктен алып келдирет экенбиз. Ал башка нерсе. Бул вакцина дегенибиз аны чыгарып койгондон кийин эле эртең калкты эмдөөдөн бир сыйра бүтүргөндөн кийин андан кийин эмне кылабыз? Миллион долларды ал жерге сактап алгандан кийин биз дүйнө жүзүндөгү конкуренцияга чыгып, мисалы үчүн Кытайга же Россияга аны кайра сата албайбыз. Ал дүйнө жүзүндө мындай лидер өлкөлөр эле бар да, ошол эле Россия, Индия, Америка, Кытай дегендейчи, баягыда Франция ошо вакциналар чыгарган. Алар менен мындай тең тайлаша албайбыз да. Андан көрө жөнөкөй эле сатып алганыбыз болот да. Айтып кетейинби? Ушул вакцина сайылганда ушул шарттарды көзөмөлгө алыш керек да. Анткени бизге эл кайрылып атат. Биз мына вакцина сайдырдык, бирок ошол эле убакта бир нече күн өткөндөн кийин биз вирус болуп калдык депчи, ПЦР подтвержденный болуп атабыз деп. Анан көзөмөлгө алуу бул эмне? Ушул сайып аткан вакцинаны сайган убакытта, ушу жаран келгенде инфицирование жокпу же барбы, жанакындай ушундай бир механизмдерди неметип чыгыш керек да. Анткени анан бизде мына 60-тан ашкан биздин пенсионерлер дагы ошо очередте турушат. Очередь аябай эле чоң экен да. Анан ошол жерде это же может быть заражение же. Если человек пришел уже зараженный. Бул жерде бир нерсени айтып кетпесем болбой калды. Себеби элдер туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Вакцинация сайгандан кийин эле кайра ПЦР чыгып калат деп атпайбы? Жок, убакыттын кереги жок. Сиз 100 жолу вакцинация алсаңыз да жугуудан сактабайт, оорудан сактайт. Ал вирустун келип түшө берет да, анын эч нерсеси жок. Аны бул жактагы даяр баягы антителаңыз болсо, ошол сактай берет. Эгер кокустан жаңы түшүп калган болсо, мисалы үчүн оозунан же мурундан анализ ала турган болсо, баягы транзиторный эмелерден чыгып кала берет. Ал деген ооруду чакыра албайт. Бирок носитель деген сыяктуу. Носитель дегендей жаңы жугуп калды же болсо, аны менен оорубайт, эч кандай коркунучтуу жок да. Сиз бирдеме айтайын? Вакцинация боюнча аябай маанилүү нерсе да. Чын эле калктын көпчүлүгүн вакцинадан өткөрүш керек. Мындан башка жол жок деп айтып атышат. Экинчи дагы жолу бар. Калктын көпчүлүгү ооруп чыгыш керек да. Оңой мындай легкий форма менен ооруп чыкса, калкта коллективный иммунитет пайда болот. Ошон үчүн азыр көпчүлүк элдер айтып атпайбы? Эмне үчүн карантин киргизишпейт, эмне үчүн шаарларды жабышпайт? Бунун таразанын эки жагы бар да. Бир жагы бул биз калкты баягы коронавирусту бири-бирибизге заражениядан балким азайтабыз. А бирок коллективный иммунитет эгерде мамлекетте мүмкүнчүлүк жок болсо вакцинацияга, бизде башка ооруп чыгыш керек. Ооруп чыгыш керек, жеңил түрдө ооруп чыгыш керек. Анан кийин мындай да, бул вакцинация бул чоң саясат. Эмне үчүн Ковакстан бизге вакциналар келбей атат?
Анткени Кыргызстандын тышкы саясаты ушундай. Биздин негизги стратегиялык партнерлор ким азыр? Россия менен Кытай. Батыш өлкөлөрү КОВАКСты ким түзөт? J7 деген большая семерка. В основном баягы батыш өлкөлөрү Австралия, Япония ушулар КОВАКСты түзүшөт. Бизде алар менен саясий катнашыбыз андай жакшы эмес. Ошон үчүн Россиядан бизге мен ишенем. Россиядан, Кытайдан бизге вакцина келет. Мына азыр деле келет деп атышат. Спутник дагы келди. Суроо вакцинанын бар же жогунда эмес. Суроо бул биз паникага алдырбашыбыз керек да азырчы. Биздин калк негизи аябай сыноого жеңилбиз да. Өкмөттү, мамлекетти сыноого биз аябай жеңилбиз. Ошодон алысыраак болсок да. Эмне үчүн бир жыл мурун баягы кара июль деп атабыз, эмне үчүн бир айдын ичинде 1000ге жакын өлүм болду. Анткени салмак сактоо системасы даяр эмес болчу. Айдайма айтып кеткенде бүткүл дүйнө жүзү даяр эмес болчу. Реанимациялык койкалар жок болчу. Кантип дарылоону билбешчүбүз. Дарылар жок болчу. Бүт шарттар ошондой болгон. Азыр мен эми азыр 100% айта албайм, бирок мен ишенем, азыркы салмак сактоо министерствосу дагы өкмөт дагы штаб дагы колдон келишинче баарын жасап атышат. Менин оюмча, эгерде азыркы мына июлда мына прогнозда келип атпайбы? Эпидемиологдор 3-чү волна, 3-чү толкун болот деп. Болсун. Бирок эгерде жетиштүү койкалар бар болсо, жетиштүү реанимациялык койкалар даяр болуп турса, жетиштүү кислороддор даяр болуп турса, дары-дармек биздин врачтарыбыз кантип дарылоону билип турса, анда биз Кудай буйруса 3-чү толкундан чыгып кетебиз. Биринчи раунд бүтүп баратат. Кыска бирден сөйлөсөңүз. Мен азыр бир нерсе, мына азыр статистика боюнча айтылып кетти. Айтып кетерим, ошол 2020-жылы, так ошол июль айында статистика бириккенде подтвержденный ковид и клинически подтвержденный ковид и пневмония болупчу. Экөөнү бириктиргенбиз. Анан башка өлкөлөр, бизден сырткары башка өлкөлөр бириктирген жок да. Коркуй, анткени статистика чоңоюп кетти да. Биз андан коркпой ошону бириктирип, ошо менен кетип баратабыз да азырчы. Анан мына акыркы сөз деп атасыз. Биринчиден дагы бир жолу айтып кетерим. Жидкий кислород больницаларда бар. Дополнительный больницалар уже коюлган, уже ачылып иштеп атат. Анан жанакындай врачи обучены, лабораториялар бар. Бүт керектүү нерселер бар. Азыр мурунку июльдай болбойт болуш керек деп мен ошентип буга ишенем. Анан эң негизгиси азыр ушу вакцинация болуп атат. Вакцинациядан туура, анан өз убагында биздин охват, если большой будет, то действительно я надеюсь, что такого у нас не будет. Биринчи тур бүттү. Азыр биз эксперттердин жана коомдук пикирди угалы, аны ошого карата силер өзүңөрдүн эмеңерди айтасыңар да. Биринчи нерсе, кардиохирург профессор Калдарбек Абдыраманов жазыптыр. Бул жолу медиктерден көп деле кемчилик кеткен жок. Бираз кемчиликтер бар, бирок ал өтө маанилүү эмес, өтө деле маанилүү эмес. Азыр кайдыгерлик өкмөттө жана элде болуп жатат. Өкмөттө жана элде. Өкмөт аба бекеттерде, башка жерлерде элдин чогулуусун азайтышы керек эле. Той топурдун токтобогонун айтпай эле коелу. Абал былтыркыдай болобу деп чочуп турам. Вакцина алгыла десе албай жатышат. Элибиз караңгы экен да. Дарыгерлерге бул жолда көп деле күнөө жок дейт. Ал эми мына республикалык клиникалык инфекциялык илдеттер ооруканасынын жетекчиси Гүлжегит Алиев мынтип жазыптыр, айтыптыр. Оорун маселеси саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан чечилип жатат деп айтсам болот. Биздин башка ооруканалар иштеп жатат. Биздин оорукана 400 орунду. Бүгүн айыгып чыккандар болду. Ошолордун ордуна 30 адамга орун даярдап жатабыз. Бизге кайрылгандардын эч кимисин кабыл албай койгон жокпуз. Бүгүнкү күндө обсервацияларды ачуу зарылчылыгы жок деп ойлойм дейт. Жетиштүү дейт орун. Былтыркыдай кымгыт түшкөн абал болбойт деп ойлойм. Себеби азыр даярдык да жакшы. Медициналык кызматкерлердин даярдыгы да жакшы дейт Гүлжегит Алиев. Эпидемиолог Айжан Доронбекова мынтип айтыптыр. Биздин анализ 3 сценарий менен жүргүзүлөт.
бул жолкусунда эң жаман сценарий менен кетишибиз мүмкүн. Анткени Кыргызстанда Индия, Британия, Түштүк Африка жана Орусия штамдары адаптация болду. Азыркы статистиканын өсүп жатышына Индия штамы себеп болду деген божомол бар. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, бул штам Британ штамына караганда жабык жайларда 64%, ачык жерде 40% ылдам жайылат экен. Биз такыр жаңылбайбыз дегенден алыспыз, бирок биздин ыкма вирус жугузгандардын өсүшүн аныктай алат. Кыргызстан бардык нерсеге даяр болушу керек дейт. Анан дагы бир акыркы пикир эксперт Айбар Султангазиев, бул байкоочу кеңешинин төрагасы болчу бир кезде Минздравдын. Ооруканаларда орун жок. Тез жардам кызматына чалуулар көбөйдү. Бул 3-чү толкун былтыркыга салыштырмалуу татаал болушу мүмкүн деген божомол айтылды. Июлдун аягында дары-дармектер түгөнүшү мүмкүн дейт. Эгерде биз чындыгында вирус жуктургандардын санын кыскартууну кааласак, жакынкы 1-2 айда жарандарыбыздын 60-70% COVID-19 каршы эмдөөдөн өтүшү керек. 1-2 айда дейт. Мүмкүнбү 1-2 айда? Элди тынчсыздандырууга аракет кылышканы менен эч ким бизге бекер вакцина бербей тургандыгын түшүнүшүбүз керек. Эмнегедир шайлоого акча бар, бирок вакцинага акча жок дейт. Ушул 4 пикирди кимге кайсы пикир жөнүндө бир нерсе айта аласыздар? Айдайым. Мен биринчиден жана обсервация кереги жок деп Гүлжигит Кенчекараевич айтып аттыр. Бирок ар кандай вариантка биз даяр болушубуз керек. Ошондуктан обсервация дагы даяр болуш керек. Жана мурунку бир комиссия өтүп, комиссиянын негизинде дневной стационарларды ачпаш керек дейт да. Бирок дневной стационар мурунку жылы 2020-жылы аябай эле чоң жардам кылган. Анткени бул күтүлбөгөн жерден келген вирус. Азыр ал убакытта иштегендери иштеди, мындай эксперттер болуп, ал согуш бүткөндөн кийин отуруп алып, тиги кереги жок болчу, бул кереги жок болчу дейт да. Бирок элде паника пайда болду ал убактачы. Эл эмне кыларын билбей калды. Ошондой стационарлар бул разгрузка болду. Анткени мындай психологический, жок, психологически тоже мындай паникалар болот да, паника пайда болду элде. Ошондуктан бул стационарлардагы разгрузка кылды да. Специалисттер эмне кандай сөз айтарын мен билбейм, бирок бул после боя уже сидя как эксперты болуп, диванный эксперты болуп, ошондой болуп калып атат да. Анан дагы бир нерсе, ушул вакцинация боюнча маалымат көбүрөөк берилиш керек, сөзсүз. Анан лабораториялардын ушу лабораторный исследованиянын каражатын кичине азайтыш керек деп ушундай бир сунуш кылат элем. Анткени 1,5–1,700 бул биздин калкка аябай эле чоң каражат, тем более азыр мына экономический дагы мындай возможности жок болуп атат. Ошондуктан кичине ушул түшүртүү боюнча ушул өкмөт тараптан дагы кыска кетсек, жанагы айтылган пикирлерге силердин менин оюмча мен эки пикирге тең кошулам. Экөөнүндө тең жакшы ойлор бар. Биринчиден паникага алдырбаш керек. Саламат сактоо системасы даяр туруш керек. Азыр бизде койкалар жетиштүү болсо, 2 эсе көп койкалар даяр туруш керек. Бирок башка жагынан караганда мындай той топурларды, аш тойлорду кыскартыш керек. Мен мисалы үчүн түшүнбөй атам Бишкектеги чечимдердичи. Бир запрет кылып атышат, кафелерге кайра ачып атышат. Негизи түнкү барларды. Негизи биз эл көп чогулган жерлерди азайтышыбыз керек. Бүт базар, рыноктарды ортосай ош базары болобу, суббота, воскресеньега жабыш керек. Элдер понедельниктен пятницага чейин барсын. Бир убакытта бир жерде чогулбаш керек. Анткени азыр элдин баары суббота, воскресенье күнү базарга барышат. Ошону жайыш керекпиз. Жанагында маршруткалар забастовка кылганда бардыгыбыз көрүп турдук. Автобуска канча эл батырылып кирип атышты, бирөөндө маска жок. Ошондой закондорду кабылдаш керек, жана ошолорду тийиштүү аткарыш керек. Автобуска кирсең, же маршрутка кирсең, обязательно маска менен киришиң керек. Жок болсо водительге мэрия сатып бериш керек. Мен ушу канча кымбат деле эмес да. Бергиле пассажирге маска менен кирсин деп. Ошондой чараларды көрүш керек. Бирок мен жанагы айткандай паникага алдырбаш керек. Дагы жанагы пикирлер жөнүндө. Дарыгерлер боюнча албетте дарыгерлер азыркы күндө колдон келген маалыматтарды берип эл арасына жеткирип жатат.
бирок ошол Калдырбек ага айткандай ошо эл тарапта да көптөгөн жоопкерчиликтер бар. Ошо элдер ошол жоопкерчиликти түшүнүп, ошол бир жактарга чыккандарды токтотсо жакшы болмок деп ойлойм. Анан дагы бир сунушум бар эле, ошо Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан фейк маалыматтар менен күрөшүү жагын абдан күчөйтсө. Себеби көптөгөн маалыматтар чыгып атат, бирок ага кайра жооп кайтарган дарыгерлер же болбосо эксперттер жок, аз болуп атат да болсо дагы. Мен дагы бул жерде Калдырбек Абдрахмановдун дагы Күчү кеткен Жакыраевичтин дагы ойлоруна кошулам. Элдин өзүндө да бар да, эл өзү ар бир адам түшүнүш керек. Өзүгө гана ден соолугу өтө керектүү. Ошол адамдын өзүгө. Анан ошол жанагы ооруп кала турган болсо, ошо жанындагы туугандарына, үй бүлөсүнө ошолорго жугузат. Ошонун үчүн сөзсүз түрдө жана врачтардын айткандарын аткарыш керек да. Жана башында эле айтып кеттим. Ушул элдин жүрүм туруму гана эмесине, оорулардын санын көзөмөлдөйт, ошого гана таасир эте тургандай туура айтып кеткен бул жерде Калдырбек дагычы. Анан Күчү кеткен Жакыраевичтин дагы айтканы дагы жанагы туура болуп атат да. Бир четинен алып караганда убактылуу баягы ооруларды жаткыра турган жерлерди ачканда ал жерде көбүнчө шарттар жок болуп калат. Ал мурда өткөн жылы айласыздан ошондой болуп калган. Бүгүнкү күндө көпчүлүк ооруканаларда орундар кошумча 2500дөн ашуу кошумча орун даярданып калды да. Ошонун үчүн больницалардын көпчүлүгүндө эле даяр. Анын ордуна баягы 118-чи эмелер иштеп атпадыбы? Скоройлар, ошолор сортировканы жакшы жасаш керек да, элдердикинчи. Бул ооруканага жатыш керек же болбосо жатпаш керек деген. Эгерде кокус такыр жетпей эле ошондой болуп кете турган болсо, ачыш керек дагы жанагы оорукана катары эмес, мындай сортировочный пункт катары гана колдонуш керек да. Жеңилирекпи, баягыдай тактап туруп, анда сен үйүңө бар, сен ооруканага барышың керек дегендей. Ошондой ал жерде ооруканага айландырып албаш керек. Андан кийин экинчиси могу Айбар мырзалар айтып атпайбы, 60-70% алыш керек деп. Бир-эки айда. Туура, бирок бул реалдуу эмес да. Бүгүнкү күндө антип эмесиге мына ошол эле жана деле айтып кеттим, Россияда күзгө барып бүтүрө алабызбы деп атат да. Дары-дармек түгөнөт дегеничи? Дары-дармек түгөнөт дегени ал туура эмес. Дары-дармектер бүгүнкү күндө бар, ооруканалар жетиштүү, ооруканаларда өзүңүздөр көрдүңүздөр, эсепке алынбаган өтө көп нерсени мына элдик кошумдар алып келип туруп, мисалы үчүн биздин өзүбүздүн эле айылды алып карасак дагы участковый оорукана кичине эле болсо да, ал жерде 15 шакты кислородный концентратор турат. ИВЛ аппаратуралар өтө көп алып келди. Азыр булар көпчүлүгү жетиштүү. Өткөн жылы ушулар жетишсиз болгондуктан июль окуясындагы көбүрөөк каза болгондор ошондой болуп кетти да. Анан дагы бир кыска дагы бир кошумча, саламаттык сактоо тармагында башка оорулар жоюлган жок. Ошондуктан буга дагы өзгөчө көзөмөл керек. Анан бүгүн дагы бир маалымат кетти. Дары-дармек, цефтриаксондон бир адам кайтыш болду депчи. Бул как всегда контрабандный товар болуп чыгып атат. Тетиги Орский базардан сатып алыптыр. Дары-дармек департаменти өзгөчө ушу дары-дармектин колдонулушун көзөмөлдөгө алыш керек да. Анан эң акыркысы медициналык кызматкерлерди жакшы бир деңгээлде биз карап алышыбыз керек, көзөмөлдөшүбүз керек. Анткени медициналык кызматкерлер иштей албаса, эч ушу күрөшүү болбойт ковид менен. Биздики экинчи раундтагы аяктады, үчүнчүсү мына бизде бир 7-8 мүнөт калды. Ар ким анда эмне кылыш керек, каяка жылыш керек, эмнеге көңүл буруш керек деп 2 мүнөттөн кимгер биринчи? Мен баштай берейинби? Эмесиге бүгүнкү күндө жана айтып кеткенде эле медиктерди күнөөлөөгө болбойт. Булардыкында бардык нерселерини, иштерини, жасай турган иштерини көпчүлүгүн жасап атат. Мына бир эле көрсөткүчтү айтып коеюн. Мына жалпы адамдардын оорунун көрсөткүчү боюнча, адамдардын катталышы боюнча жалпы элге санаганда Кыргызстан мисалы үчүн 117-чи орунда турабыз. 117-чи орунда. Бизден 116 өлкө бизден караганда оорудун катталышы жалпы адамдарга санаганда жогору болуп турат. Ал эми өлүмгө дуушар болгондордуку жалпы адамдарга санаганда 107-чи орунда турабыз. Ал эми ооруп калгандардын ичинен санаганда бүгүнкү күндө 99-чу орунда турабыз. Ошол эле жанагы айтып аткан Америка же башка жактарды эле көбүнчө бизге мисал кылдырып келтире берет го, могулардыкы мынтип атат, тигинтип атат деп туруп. Биздеги медиктердин да ушул көрсөткүчү болуп эсептелинет. Могуларчы. Андан кийин экинчиси ушундай пандемия болгон учурда эки эле
милдет болот да пандемияны жоюудачы. Биринчиси бул ошо ооруларды дарылаш үчүн ооруканаларды даярдаш керек. Бүгүнкү күндө ошол гана багытта иштешибиз керек, өтө көп. Эч качан ооруду таркатпай коюу деген бул милдет негизи коюлбаш керек өзү, негизичи. Бизде көбүнчө ошону таркалып кетти деп эле жамандай берет. Аны пандемия болгондон кийин жалпы адамдарда иммунитети жок болот, ал таркалат сөзсүзчө. Аны мындай жайылтып гана эме кылдырыш керек, анан вакцинацияларын жасашыбыз керек да. Анан өкмөт күнөөлүү деген жерлерде да эме кылат да. Мисалы үчүн мына биринчи баштап толкун болуп көтөрүлгөндө март, апрелде кескин түрдө кетти эле. Өкмөт ошол убакта биз карантинди киргизбедиби? Карантин канчалык эмеге артка созду. Июль айыга чейин ошол оорудун массалык түрдө жогору болду. Эгерде ошол июль айыдагы бизде майда же июнда болгондо мындан да көп өлүм болот эле. Мындан да чоң катастрофа болот эле. Бул жерде ошол стратегиясыга байланыштуу бир аз артка карап туруп жылдыра алдык деген да. Бул медиктердин биз мындайынан жылалы, анда сиз 2 мүнөт. Мен сунушум жана айтып кеткендей эле ошо дарыгерлер боюнча эжек айтып кетти, статусун жогорулатуу, анан ошол фейк маалыматтар менен күрөшүүгө басымды көбүрөөк жасаса, ошол эле менин тилегим. Жалган маалыматтар. Жалган маалыматтар. Аларды бирөө атайын таратып атабы, кандай эмне үчүн же билбеген үчүн же эле ката болуп кетип атабы? Менимче атайын таратып жатат го, баягы элдерди вакцина албаш үчүн. Эмне үчүн? Конкуренция. Кимдин ортосунда? Жалпысынан экономисттер айтып атат, бардыгы болуп туруп, эгер ушул вакциналарды сатыла турган болсо, 870 миллиард доллар пайда көрүш керек. Ошонун үчүн биринкини бири жамандай берет дагы, атайы да таркатышы мүмкүн. Баланча вакцина жаман албагыла деген жокты. Дегеле албагыла деп атпайбы? Жок, ал деле ошондой рамкага кирип кетет го дейм. Эркин? Менин оюмча жанагындай вакцинацияны кылышыбыз керек. Бирок калк өзү дагы мындай жоопкерчиликтүү жүрүш турушту түшүнүш керек да. Той топорлордон, аштардан баш тартыш керек. Мамлекет бөгөт койду деп эмес, өздөрү түшүнүп, улгайып калган ата-энеңер бар болсо, 65-тен жогору, 60-тан жогору ата-энеңер бар болсо, вакцинацияны өткөргүлө, биринчи очередь ошолорду. Ар кандай чогулуштарга катышуудан баш тарткыла. Бул ушу жоопкерчиликтүү жүрүш турушту калк өзү кылыш керек. Эми өкмөт, саламат сактоо министрлиги менин оюмча болгон аракеттердин баарын жасап атат. Баягы мүмкүнчүлүгү чектелген себеп боюнча тилекке каршы Кыргызстан азыр 70 же 50 же 20% калкты вакцинацияны өткөрө албайт. Кантсе дагы мына келе жаткан 2-3 айдын ичинде. Ошон үчүн биз ошо болгон бизге биздин партнер мамлекеттер берип аткан вакциналарды колдонуп, эми аны колдонгондо дагы туура колдош керек да, оперативдүү түрдө туура вакцинацияны уюштуруш керек. Чын эле жана элдер азыр мына вакциналар келди, очередь болуп турат поликлиникаларда. Элдер ошол вакцина алам деген жерден бири-бирин жугуштуруп атат да. Ошондой пункттарды көбүрөөк ачып, бир поликлиникада бир медсестра эмес, 7-10 медсестраларды кабинеттерди ачыш керек дагы. Очереди жок, тез вакцинациядан үйлөргө барып жасаса болобу вакцинаны? Эми баягы идеалдуу түрдө үйлөрүнө барып деле жасаса болот. Бирок реалдуулук дагы бар да. Бизде реалдуулукту караганда көбүрөөк пункттарды ачыш керек. Торговый центрлерде добровольно ким кааласа баарына вакцина коюш керек. Болгон вакциналардын баардыгын коюп чыгыш керек. Бирок эң негизгиси мен ушу калкка кайрылып кетелем, жоопкерчиликтүү өзүңөрдүн ден соолугуңарды карасаңар. Анан мына клинический протоколдорго тиешелүү маселе азыр айтылып атат. Гүлжейит Канжыкараевич да өзү айтты. Азыр ушу жаштардын арасында ковид илдети көбөйүп атат депчи, анан жана балдардын арасында деп. Ошон үчүн өзгөчө көңүл ушул клинический протоколдорго бөлүнүш керек. Азыр 5-чи протокол иштеп атат. Бул протокол жакшы эле протокол деп атышат, бирок ага карабастан балдарга тиешелүү, анан ушу жаштарга тиешелүү өзгөчө бир өзгөртүүлөр кириш керек деп ушундай бир оюм бар да. Анан азыр сен айтып кеттиң, ушул медициналык кызматкерлерге өзгөчө көңүл буруу. Анан мындан да сырткары
ковид илдети бул жалпы бүт тармактарга тиешелүү болуп калды да. Ошондуктан мына азыр бул мектептерде дагы аны дагы ойлонуш керек алдын ала. Анткени биз офлайн же онлайн иштейбизби, кандай балдарга кандай сабак берилет, ошого жараша алгоритмдерди дагы киргизип анын үстүнөн дагы иштеш керек. Анан ушул мисалы айтып атабыз азыр ушу вакцина жетишпей атат деп. Бул чын айтсам туура, анткени мына Индияда крупный центр вакцинации как раз таки находится вот в Индии. И Индия эмне болуп атат азыр? Они сами себе уже не могут помочь, да, получается. Азайды атпайбы? Ылдый түшө баштады. Ылдый түшө баштады, бирок калкы аябай эле көп да. Анан ушундай дары-дармек заводдор жайгашкан өлкө ушундай болуп атат. Ошондуктан биз дагы мына Эркин дагы туура айтып кетти. Биз өзүбүздүн коопсуздугубузду дагы ойлонушубуз керек. Маска тагынып, ар кандай бир иммунитетти көтөрүү үчүн дагы кадамдарга барышыбыз керек да, өзүбүзчү. Анан иммунитетке дагы тиешелүү, жакшы иммунитет жок болсо, адам оору берет да. Ошондуктан мына продовольственный программага да тиешелүү маселелер бар, экономикага тиешелүү маселелер бар. Ошонун баарын ушул өкмөт тараптан чынын айтсам карап атышат. Азыр мен дагы окуп көрүп атам. Мен ойлойм, бир жыйынтыктар болот деп. Жакшы жыйынтыктар болот деп. Рахмат сиздерге. Биздин 3-чү раундубуз дагы бүттүп, программабызды аяктады. Бул Говорит ТВ телеканалынын саясий дебаттар уюштурулган, ар башка коом үчүн кызыктуу маселелер боюнча Майдан деген программасы болду. Бизге да бир жолу мен айтып кетейин, мурдагы вице-премьер-министр Аида Исмаилова, саламаттык сактоо министринин мурдагы орун басары Эркин Чечейбаев, граждандык активист жана хирург өзү Эрмек Исмаилов жана вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык борбордун жетекчиси Зуридин Нурматов. Рахмат сиздерге, саламатта калыңыздар. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.